Былтыркы жылы Киров мектебинин 11-классынын окуучусу бүтүрүү кечесин майрамдап кортежде жүргөн кезде жол кырсыгына учурап оор жаракат алган. Быйыл кырсыктын алдын алуу үчүн профилактикалык түшүндүрүү иштери 1 айдан бери жүргүзүлүүдө. Ага ылайык ошол эле Киров мектеби ата-энелер жана тийиштүү кызматтар менен бир нече ирет жолугушууларды өткөргөн. Жалпы 96 бала бүтүрүп жатса, ар биринен мектептен сырткары оюн уюштурбайм, барбайм деген түшүнүк кат жазылып алынган. Ата-энелер менен бирге, окуучулар менен бирге чогулуштарды өткөрдүк. Бир эле жолу эмес, кайталап. Анан ошондо эми бул кандайдыр бир ата-энелер деле айтты. Биринчи биз деле ойлоп турбуз. Бара берсек болот, окшойт дептирбиз. Эми сиздердин мындандай аябай иш-чараларды өткөрүп, бизге жакшы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атканда, биз өзүбүздүн мындай мнениябыздан кайттык. Себеби чындыгында акыркы коңгуроо биздин өзүбүздүн турмушубузда дагы акыркы болуп калбасын. Ойноо келет, бардыгына келет. Бирок ар кандай кырсыктар болуп атпайбы? А биз как мы должны учить поколение, чтобы они за нами пошли, что биздин аркабыздан карап, биз булар отурбайт, биз деле отурбайбыз депчи. Ушундай эле профилактикалык түшүндүрүү иштери шаар ичиндеги жана облустагы бардык мектептерде жүргүзүлүүдө. Бүтүрүү кечесин мектеп короосунан сырткары уюштурууга тыюу салган министрликтин буйругу шаардык билим берүү башкармалыгынын жана мектептин токтому бекитилген жана тыкыр көзөмөлгө алынат. Ар бир мектепте дежурство уюштурулат. Буйрукта ушундай айтылган, акыркы коңгуроо салтанаты мектептин короосунда гана 2018 жылдын 25 май күнү саат 9:00 башталат. Кыргыз Республикасынын гимни менен. Анан мектептин гана короосунда болот. Сыртта, кафеде, ресторандарда, тоолордо, анан кийин мындай табиятта өткөрүүгө катуу тыюу салынган. Биз дежурстволорду уюштурганбыз. Мында негизинен ата-энелер комитеттеринин төрайымдары, ошондой эле ИДН, аппараттын кызматкерлери, кураторлор бекитилген. Биз ошо бөлүнгөн участкалар боюнча кайсы бир мектептердин бүтүрүүчүлөрү ошол жерге буйрукка баш ийбестен, буйруктан сырткары иш-чаралар, кыймыл-аракеттер жүргүзгөн болсо, бул боюнча биз тиешелүү органдарга билдиребиз. Майрамдык шаң-шөөкөттүн ичинде окуучулар чогулуп, унаада сейилдөөгө дагы тыюу салынган. Бүгүн облустук жана шаардык жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыктары тарабынан кортежге чыккан айдоочуларга дагы эскертүү, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Эми азыр жылга караганда быйыл аз машина азайып кетти. Анан гаилер келип бизге бүт түшүндүрдү. Ондой биз деле чыкпайбыз өзү. Ал элек заказ алганыбыз жок. 25-тен бир нечени албай атабыз. Мына тойдун кортежиндеги айдоочулар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, булардан бүт баарынан жоопкерчилигин эскертип койдук. Балким алар өздөрүнүн ата-энелери менен чыгышы мүмкүн, ата-энелеринин машиналары менен чыгышы мүмкүн. Буга биз тийиштүү жерлерге атайын постторду уюштуруп, текшерип өткөрө турган постторду уюштурдук. Азыркы эс алуу борборлору бизде мына Ош Алай жолунда бар, Чыйырчыкка чыгышы мүмкүн, Папанга чыгышат, эс алганы, мына Мамаке, бүт бардык жерлерге биз атайын жол кыймыл коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлери тарабынан постторду уюштуруп койдук. Мыйзам боюнча мамлекеттик өкмөттүк кортежден башка бардыгына 5тен ашык ээрчишип сейилдөөгө тыюу салынат. 24 майдан 1 июнга чейин ээрчишкен унаалар тыкыр көзөмөлгө алынып, мыйзам бузгандар 5000ден жогору айып пулга чыгылат. Ал эми окуучулардын кортеж менен сейилдөөсүнө таптакыр тыюу салынган. Тияка баш керек, бияка баш керек, келген жолго чыгып, байрак көтөрүп алып жүргөнгө болбойт. Бардык областтар милиция кызматкерлери күчөтүлгөн режимде иштеп атат. Ош облусунун аймагында былтыркы жылдын 4 ай 18 күн ичинде 187 жол транспорт кырсыгы катталса, каза болгондор 34 болсо, жаракат алгандар 336 болгон. Былтыркы жылы ушул күнгө алганда. Ал эми быйылкы жылды 4 ай 18 күн ичинде 184 жол транспорт кырсыгы катталган. Анын кесепетинен 30 адам, 30 жарандар каза болгон. Ал эми 307 жарандар денелеринде түрлүү жаракаттарды алышкан. Ушул 25 май күнү акыркы коңгуроо күнү ушул биздин жол кыймыл коопсуздугунун кызматкерлери жана башка ички иштер орундарынын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барабыз. Биз эми ойлоп чечтабыз, мектептин майрамдарын өткөрүп алып үйгө эле кетебиз деп ойлойбуз. Ушул жерде эле майрамдар
Казакстанда кортежге чыккан чиновниктин уулу унаасын аркалатып айдагандыгы үчүн жогорку чини бар атасы өз арызы менен кызматын бошотуп берген. Ушундай эле окуя жакында Ош шаарында дагы катталып, интернетке кымбат баалуу унаанын аркалап айдап бараткан тасмасы таркаган болсо дагы, тийиштүү кызмат тарабынан чара көрүлбөй көз жаздымда калып кетти. Жылдыз Капарова, Айбек Үсөн, жаңылыктар.